Көрсө буга чейин кыргыз басмасы жаралуу электе мурда эле кыргыздын жазмакерлери басма ишине берилген адабиятчылар деп койсок болот. Ушул коңшу Казакстанда, Өзбекстанда, ушул Татарстанда, тиги Казан, Уфада чыгып турган газеталарга өзлөрүнүн макалаларын берген. Мына ошол биздики туңгуч төл газетабыз Эркин тоо газетасы 24-жылы гана ачылбады 7-ноябрда. Мына ошол Ак жол газетасына бул Жусуп Абдрахмановду дагы ошол кездеги жазмакерлер же болбосо бүгүнкүчө айтканда оппоненттери жөн койгон эмес. Бүгүнкүдөй эле ошол кездеги газеталарга бири-бирин сындарды айтып, бири-бирин каралап турган материалдар чыгып турган. Ошол 24-жылкы Ак жол газетасынын бир санында Жусуп Абдрахмановду Эркул деген ат менен бир адам каралап жазган макаласы бар да. Бул Жусуп Абдрахманов дейт. Болуштарга токол алып берип, андан калыңына акча алып, бул үйрү жылкылуу болду, бул байыды деп жазып өтөт да. Андан кийинки санын эле Жусуп Абдрахманов ага жооп жазат. Карабайсыңбы, ошол газетаны окугандан кийин өтө маданияттуу жооп жазган макаласы бар. Анда коңшуңду урут тутпа, өз жаныңа сак бол деген тема менен жазат. Ошондо айтат, өткөн сандарды окуп отурсам, ушул Эркул деген ат менен мени жазыптыр. Ушундай бирөөнүн жоргосун минип кетти. Ушу үйрү жылкысы үйрү болгон аңал деп жазыптыр. Эми бул эме жерден такыр жерден булак чыкпайт. Анан бул тынч гана мен өз ишимди кылып атсам, жылаанын куйругун өзү басып алды деп анан баштап атат темасынын башын. Сен билесиң дейт. Мен туура 23-жылы, өткөн жылы ушул Алматыдан, Верныйдан мага караколго атайын канткомго кызматка жөнөтүп, ал жерде иштеп атып, анан чындыгында бизге командировочный деген төлөнбөйт жол акы. Анан ошол Үсөн менен Кыдыр деп жазыптыр. Бул кадимки Кыдыр аке болуш керек. Ошол аксакалдардын үйүнө барып, анан короосунан бир минги айгыр минип кеткен чын. Аны Ташкентке баргандан кийин кайра эшине арабайттан мингиси бээсине кайтарып жиберген.